Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз такаллум китептен сабактарды улайбыз. Биз өткөн сабакта 4-бөлүмдүн 1-темасынын сөздүктөрүн өткөнбүз. Бүгүн болсо ал-хивар диалогун өтөбүз. Диалогдун аталышы ал-фатуру жахизун. Завтрак даяр, эртең мененки тамак даяр деген тема. Жахизун деген даяр деген маанини берет. Ал-аулад ал-ум. Мындай айтканда, балдар менен апасын ортосунда диалог кетет экен бул жерде. Ал-аулад балдар айтып атат: "Сабахул хайр я умми." Кутман таң о апа дейт. Ал-ум айтып атат: "Сабахун нур я аулади." О балдарым, силерге деле кутман таң дейт. "Хайя ал-фатуру жахизун." Келгиле, тамак даяр деп айтып атат. Завтрак даяр деп айтып атат. Накей Самира деген кыз айтып атат: "Мада фил фатури я умми." Апа, завтракка эмне дейт. "Ана жаиатун жиддан." Мен аябай ачкамын дейт. "Фил фатури жубнун ва байдун ва зайтунун ва мурабба ва асалун ва зубдатун ва хубзун ва шай." Завтракка сыр, жумуртка, оливкалар, варенье, бал, жанагы сливочный масло, нан, анан чай дейт. Эми хал фил фатури фулун я умми. Завтракка фасоль даярдадыңызбы? Билесиздер, Египет өлкөсүндө өзгөчө, араб өлкөлөрүндө фул деген тамактын аталышы бар. Ошол фасолдон даярдалат. Завтракка фул барбы, апа дейт. "Ана ухиббуху кафиран." Мен аны аябай жакшы көрөм деп айтатса, апасы айтып атат: "Ла лайса фил фатури фулун я валади." Жок, балам, завтракка фул жок дейт. Анан Ахмат айтып атат: "Ана ла ухиббул фула фил фатури." Мен завтракка фул жегенди жактырбайм дейт. "Ла такул хада я Ахмат." Апасы айтып атат: "Ахмат, антип айтпа. Кул ла уфаддилуху." Артык көрбөйм деп айткының. Жактырбайм эмес, артык көрбөйм деп айткының. "Куллу таам мин ни'амиллах." Бардык тамак Алла Тааланын нематтарынан деп апасы не кылып атат? Тарбия берип атат. "Ана асиф я умми." О апа, кечиресиз мени деп кечирим сурап атат. "Ана асиф" деп не кылабыз? Кечирим сурайбыз. "Ла бa'са я валад." Эчтеке эмес о балам. "Хайя гсилу айдиякум." Келгиле, колуңарды жуугула. "Ва саммуллаха ва кулу." Алла Тааланын атын атап, жегиле деп апасы айтып атат. "Ал-фатуру лазизун жиддан." Завтрак аябай ширин экен, апа. "Салимат ядаки я умми." Колуңуз саламатта болсун, о апа деп айтып атат. "Бил ханаи ва шифаи." Тамагыңыздар таттуу болсун деп апасы айтып атат. Арабтарда мына ушинтип салимат ядак деп айтылат экен. Кайсы бир адам тамак жасаса, колуңа береке дегендей сөз. Колуңуз саламатта болсун деген мааниде, өзүңүз саламатта болуңуз деген маанини берет. "Бил ханай ва шифай" деп бул тамак жеп аткан адамга не кылынат? Айтылынат. Мындай айтканда, тамагыңыз таттуу болсун, аш болсун деген мааниде колдонулат. Эми бул жерде байкашыбыз керек болгон эрежелер бар, ошолорду карап коебуз. "Ана ухиббул фула фил фатури." Мен завтракка фул жакшы көрөм. Эми "ана ла ухиббуху" деп кыскартып койсок болот. Мына ху деген дамирди эле кошуп айтсак жетиштүү. Мисалы үчүн, мен аны жактырбайм депчи. Ар биринде мен фул деп кайталап отурбай, орунсуз кайталоо кылбай, кийинкилеринде жөн гана атоошторду колдонуп кете берсек болот дейт. "Ана ухиббул кахфа ва ана ла ухиббуха" деп айта беребиз. Мынакей, бул жерде ошого көнүгүү келиптир, ошону аткарышыңыздар керек өз алдынча. Анан лил i'tizar, кантип үзүр сурайбыз? "Ана асифун" деп айтабыз. Эркек киши болсо, аял киши болсо "ана асифатун" деп айтылат. Ага эч нерсе эмес дегенге "ла бa'са" деп жооп берилет. Эми мынакей "бил ханаи ва шифаи" деп айтса "ханнаак Аллах" деп жооп беребиз. Же болбосо "хани аммариан" деп деле айтсак болот. Бул аш болсун деген мааниде.
Sihhaten ve afiyeten dep de aytsak bolat. Tamak jep atkan adamga, tamak jep tutkan adamga sihhaten ve afiyeten dep. Aga şükran dep jogap berilet. Salimet yadak. Yo, salimet yadaki dep aytabız. Bizge tamak pişirip bergen adamga. Aga sallamekallah. Jal bolsa sallamekillah dep jogap berilet. Al endi muna bul jerde mınaki mahmuz etişterius var bizde. Oşol etişler hamza düşüp kalat bilesizler. Hamza menen baştalgan etişlerin fe'l amrda ya'kulunuku kul bolup kalat, ya'murunuku mur bolup kalat, ya'khuzunuku khuz bolup kalat. Anı buyursa sarftan dele ne kılabız ötöbüz. Mâzâ tetenâvalu fil faturi. Biz şuntip suraytık emiz. Zaftırak emne jeysin dep şuntip suraytık emiz. Mâzâ tetenâvalu fil faturi. Atenâvalu fil faturi dep bulacağına ne kılabız? Jogap berебиz mındaki. Emi qarаңыздар, men завтрак кылып жатам, мен обед кылып жатам, мен ужин кылып жатам деген мындан монтип айтсак болот. Эки вариантта айтсак болот. Юфтиру, уфтиру деп айтсак да болот мен дегенге. Юфтиру деген якулу же ятанавалул фатура деген мааниге барабар. Завтрак жеп жатат дегенгечи. Ятагадда десек деле болот. Анан ятаашша десек деле болот. Мындай айтканда эгер бизге колдоно турган болсок, нуфтиру, натагадда, натаашша. Ал эми менге колдоно турган болсок, уфтиру, атагадда, атаашша деп колдонсок болот. Ошондо завтрак кылып жатам, обед кылып жатам, ужин кылып жатам деген мааниде. Саммиллах деген сөз бул кул бисмиллах деген сөз менен барабар. Саммиллах десек деле болот, кул бисмиллах десек деле болот. Мына ушундай экен. Кийинки сабактарда биз сиздер менен эрежелерди окуп үйрөнөбүз.